Келиңиздер. Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар. Президенттик шайлоонун жолугушууларынын күндөрү биздин Лейликте, Исфана шаарында өтүп атабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Биздин программаларды, ой пикирлерди рахмат. 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 Алла разы болсын. Мен сөйлеп алайын ава. Рахмат. Құдай қаласа. Рахмат. Барын көріп отырасыздар, барын білесіздер. Программа сіздерге тааныш. Мүмкін болса, суроо жооптон баштасак кандай болот? Сіздердің сурооңуздарга жооп берип кете берсек, ошонун ичинде биздин программаларда эмне бар экенин билесиздер. Программабыздын кандай экенин мага караганда сиздер жатка жаттап алдыңыздар. Себеп телефондон көрүп атасыздарбы биздин болгон жерлердеги жолугушууларды? Көрдүңүздөрбү? Ошонун улам суроолор болсо бере бериңиздер. Убакыт аябай тар, барчу жерлер аябай көп. Кезексиз шайлоо болуп, убакыт ушунчалык кыска мөөнөттө өтүп атат. Кейде айтып калышат. Мына азыр саат 2-де деп айттык. Балдар айтып атат, элдер эми келип баштаптыр, бир аз токтоп туруп барбайлыбы дейт. Жок, биз айткан убадага бек турушубуз керек дагы. 2-де ушул жерге келишибиз керек. 2-ге 2 минут калганда келдик, токтодук. Аллахка чексиз шүгүрлөр болгон болсун. Ошол убадада дайым бекем турганды бизге насип эткен болсун. Урматтуу Адахан Мадумаров Исфана шаарында кош келипсиз дейт. Алла адам болуп, сиз президент болуп калсаңыз, нацизмге кандай карайсыз дейсиз. Нацизм деген нерсе не деген сөз билесиздерби өзү? Кудай хоhlasa, siz президент боласыз. Biz işoramız, jana Allah'tan soranabız деп. Мына 50% кыргызча, 50% өзбекчө жазыпсыз. Өзбек киши болсоңуз керек, эжекен болосузбу? Кудай кааласа деген сөзүңүздөн байкалып турат. Караңыздар, нацизм дегенге кандай карайсыз дейт. Нацизм деген бул кандай десем, адамга өтө жаман бир мүнөздөмө. Бул өзүнүн улутунан башка улутту сүйбөгөндүктү айтат. Бул Гитлердин мезгилиндеги жүргүзгөн саясат болгон. Немистер ушундай саясат жүргүзгөн, националисттик деген саясатты жүргүзгөн. Бизде мусулмандарда кандай саясат жүрөт? Мусулмандарда улуттарды бөлсөң, элди бөлсөң, Аллахтын каарына каласың, каргышына каласың дейт. Бизде мусулмандарда мына ушундай кылып бөлүнбөйт. Партияга бөлүнсө дагы дин, дил бөлүнбөйт. Себеп акыретке барганыңызда сизди сурабайт. Кыргызсыңбы, тажиксыңбы, өзбөксүңбү, уйгурсуңбу, дунгансыңбы деп сурабайт. Сен мусулмансыңбы, мусулман эмессиңби деп сурайт. Бул бир. Кимдин үммөтүсүң деп сурайт. Болду. Башка паспортуңуздун ал жерде кереги жок. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz deyimiz. Kitabın emni deyit Kur'an deyimiz. Rabbin kim deyit Allah deyimiz. Boldu. Ama onday olup jarık dünyada, jalgan jaşoodu, ulutqa ajratıp, bayaqınday dinge ajratıp, ушундай kılgandardın bari, Kuday saktasın, Allah'tın kağırına kalgan bir, arkışka kalgan adamlar olur. Урматтуу Адахан Кесенбаевич, өзүңүз жакшы билесиз, Кыргызстанда криминал чорный дегендер айыл өкмөттөн баштап кадрды ошолор коет. Бүгүн мурдагы криминал чорныйлар баары садырга агып өттү. Сиз келсеңиз, сизди дагы башкарбайбы? Сизди урматтоо менен Лейлектин патриоту дейт. Эми ар бир адам өзүнөн көз каранды. Кимди кара башкарат, кимди ак башкарат? Мен сиздерге айтып коеюн, биз ким болгон кезибизде дагы бизди намыс башкарат. Бизди ыйман башкарат.
Bizdi elibиздин ıyık kaada saltı başkarat. Bizdin ata-babalarыбыздын айтып кеткен акыл насааттары башкарат. Бизди эч ким башкара албайт. Бизди акыл башкарат. Мына ушундай. Эгерде ошондой чорныйлар көбөйүп кетти деп атасыздар, көбөйүп кетсе ошолорду азайталы. Алардан коркуунун эч кандай кажети жок. Урматтуу Адахан энем, сиз Лейлек элинен капа болбоң. Лейлек эли сизди колдоп келген, колдой берет. Жөжөнү күздө санайбыз деген. Сиз менен, Лейлек эли сиз менен дейт. Мен Өзгөрүш айылынан тургуну Мурзаев Абдулатиф дейт. Рахмат, Абдулатиф мырза, биз билебиз. Сиз эмнеге мен капа болушум керек Лейлек элинен? Азыраак келдиңер деппи? Мен кече бир жерде жыйында айттым, дагы ошону кайталап коёюн. Мунул жерде отурганыңыздардын баарыңыздарды сиздердин жүрөгүңүздөр айдап келди. Сиздерди бусикке салып ташып келген жок. Силерди коркутуп алып келген жок. Суукка карабай ушул жерге келдиңиздер. Бул жерде отурган ар бириңиздер ошол бусик менен ташып уюштурган шайлоочулардын миңинен көбүрөөксүздөр сиздер. Сиздер ошолордон күчтүүрөөксүздөр. Себеби аларды жетелеп келди, сиздерди жүрөгүңүздөр, каалооңуздар бул жака айдап келди. Экөөнүн айырмасы өтө чоң. Тескерисинче эгерде мага бусиктер менен ушундай топтоп келип, толтуруп, аркамдан кыздарды коюп, ленталарды ойнотуп койсо, мен уялмакмын ошондо. Ошондон капа болмокмун. Бизге андайдын кереги жок. Андайларды көргөнбүз. Акыр аягы эмне менен бүтүп атканын да көрүп келатабыз. Кудай сактасын. Адахан мырза, эгемендүү болгондон бери Кыргызстанга миңдеген кызматтык машиналар келген. Ескилерин ар бир айылдагы фаптарга берсин. Айбике айылы Исаков Эркинбек дейт. Ескилерин эмес, Аллах насип кылса, жаңыларын эле алабыз. Ескилерин эсиңиздерде барбы? 2007-жыл болсо керек эле. Кыргызстандагы ар бир айыл өкмөттүн жетекчисине түз жерге Жигули, тоолуу жерге Нива менен 450 машинаны айыл өкмөттөрүн камсыз кылып коюлган. Кыргызстандагы алыскы ооруканалардын баарына тез жардам машиналары жеткирилген эле. Кыргызстанда Бишкек, Ош сыяктуу шаарлардагы өрт өчүргүч машиналар да жаңыланып калды эле. Кыргызстанда 1200 трактор алып келинип, дыйкандарга таратылып берилди эле. Эсибиздеби ошол нерселер? Биз ошол саясатты кайрадан улантабыз. Кудай кааласа. Ассаламу алейкум. Урматтуу Адахан Сымбай, жыл өткөн сайын эл азайып баратат. Алла колдосун, сизди бул инкылап болгону калдык. Биз анкылап болгону калдык. Ушуну чечесиздер дейт. Эл азайып бараткан жок, эл көбөйүп баратат. Элдин саны өссүн, Кудай ушуну кут кылсын. Бирок Кыргызстанды таштап көп киши чыгып баратат. Ой жүгүрткөн, акыл эси ордунда, баягы инем жазгандай патриот инсандар башка жакка чыгып кетип калып атат. Тилекке каршы. Мына былтыркы эсеп кысап менин колумда бар. Кыргызстандан 220 000 Кыргызстандын жараны сыртка чыгып кетиптир. 225 000дей Өзбекстандын жараны Кыргызстанга туруктуу жашоого көчүп өтүп келиптир. Биздеки жумуш, биздеки турмуш, биздеки жашоо мына ушундай болуп атат. Биз көчмөн көчүп атабыз. Биздин ордубузга баягы бошоп калган жерге адамдар келип атат. Биз башка жактарга барып бошогон жерде элеп атабыз. Биз бошоткон жерлерге башка адамдар келип жайгашып атат. Эмне үчүн ушундай болуп атабыз биз? Биз дайым жакшы нерсени издеп жүрө береткенбиз. Лейлектен жакшы турмушту издеп Ошко барабыз. Оштогулар жакшы турмушту издеп Бишкекке кетет. Бишкектегилер андан да жакшыраак турмушту көздөп Москвага кетип баратат. Кандай дейсиңер? Исфанадан туугандар Исфанага келет, Исфанадагылар Баткенге көчөт. Мына ошентип кубулуш жүрүп отурат. Эгерде биз өз туулуп өскөн жерибизде өзүбүз калалы деген болсок, ошого жараша мамлекетти курушубуз керек. Ал мамлекет ушундай шайлоолордо курулат. Шайлоолордо биз кандай кылып шайлап атабыз? Бизге тийип кетпесин баарыбызга. Бирок
кой аксагы менен миң дейт. Акча алып дагы шайлап атабыз. Уурусун да шайлап атабыз, өзүңүз айткандай чорныйсын да шайлап атабыз. Ошол чорный кимдин депутаты? Каяктан чыкты? Ким добуш берди? Биз добуш бердик. Кече парламенттик шайлоодо сиздер менен жолукканда айттык эле го. Баары биримдик мекеним Кыргызстан деп сиздерди коркутуп атат, бизди коркутуп атат деп айттыңар эле го, туурабы? Кана ошо сиздерди коркутуп аткандар бүгүн каякта? Жокко, жыты да жок. Ошо жыты калбай турган азаматтардан коркок кимбиз? Биз. Азыр издеп да таппайсыңар ошолорду. Кана ошолор? Бүт баары азыр башка жигитке көчүп өтүшүп кеткен, Алар коркок. Сиздер туруктуусуздар. Аларга ким жетекчи болуп келсе ошол жакка шыйпаңдап кете берет. Мына жолдон келатканда көрүп атасыздар го, бир авам ат минип алыптыр, ит аркасынан ээрчип келатат. Ага каршы карай бул жакка кетип бараткан атты ошол ит эч качан ээрчип кетпейт. Ошол ээси менен кетип баратат. А кече биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп кыйкырып жүргөндөргө баары бир алдында ат болсо болду, тилин салаңдатып чуркаган бойдон кете берет. Ошол итче эле абири жок аларда. Бир куйрукту көрүш керек да, үстүндө карап койбойт, кожоюн ким отурат деп. Куйрукту көрдү, шыйпаңдап кетти аркасынан. Ошолорго салыштырганда сиздер туруктуусуздар, сиздер баатырсыздар, сиздер улуусуздар. Эч качан аларга ориентир жасабаңыздар. Жардан ары карай кулап кеткен болсо дагы ит кете берет куйрукту ээрчип. Ошого көнгөн кичинесинен. А биз карайбыз, ээси барбы аттын үстүндө бирөө жарым деп. Алакан Кимсанбаевич, мен Сүлүктүдөн 1-чи группа инвалид афганец Имматкул Исмаилов дейт. Мурда сизди колдоп жүргөндөр азыр чоңдордон айыл башчыларга чейин салырды колдоп жүрөт же акча алдыбы? Энди Алла билет дейт. Алла билет, бирок сиз деле билип турасыз. Билбесеңиз жазбайт элеңиз да. Имматкул аке, Кудай кааласа сиз болочок президент дейт. Биринчи биз акмактарды кечириң дейт. Кечирип, экинчи жакшы эл болмок. Алладан сизге окшогон жакшы адамды коет дейт. Иншалла. Бизден кеткен болсо кечирип коем дейт. Мына караңызчы, биринчи топтогу майып Афган согушунда катышып келген агабыз экен, Имматкул дейт. Имматкул аба, сиздин ден соолугуңузду Кудай бекем кылсын, эч кимге эч качан кор кылбасын. Биз ар бир намазыбызда тилеген тилектерибиз ушул. Аллах сүйгөн пендем десең, өзүңдөн башка бирөөгө муктаж кылбагын деген тилектерди кылабыз. Биринчи топ майып болсоңуз дагы, сиздин жүрөгүңүз бүтүн экен, сиздин жүрөгүңүз таза экен. Мына 6 саны амандар, баягы мен айткандай, атты ээрчип кетип бараткан күчүктөй болуп жүгүрүп жүргөндөн көрө, сиз өзүңүздүн эркиңиз менен жашап аткан экенсиз. Сиз күлүксүз, сиз бекемсиз, сиз күчтүүсүз, сиз байсыз. Мына орустардын генералиссимус Суворов айткандай, алсыз күчтүүгө караганда алсыз болсо дагы духу күчтүү болгон болсо, ал күчтүү болгон дөбөпөрөстөн пайдалуураак деген сөзү бар. Мына ошондой болуп атасыз сиз. Кош келипсиз. Сизди биз абдан күттүк. Мен жалгыз сизге ишенем. Бул мен жөлөк акча боюнча сурайын дегем. Баарына бирдей жөлөк берилсе жакшы болмок дейт. Баарына бирдей жөлөк пул бериле албайт. Эгерде жөлөк пулга муктаж болгондор мыйзамда каралган, мына ошолорго берилүүсү шарт. Мен ошол комитеттин төрагасы болуп турган кезинде эч качан жөлөк пул берилбей калган, үй бүлө калган эмес. Биз буйрса кайрадан эле ошонун кайра калдына келтиребиз. Биздин колубуздан да келет, акылыбыз да жетет, тажрыйбабыз да жетиштүү. Тек кана колубузда курал жок. Адахан Мадумаров, ассаламу алейкум. Сиз эгерде президент болуп калсаңыз, биздин Сүлүктүү шаары артта калды. Бир колхоз эле болуп калды. Биздин Сүлүктүү шаарына бир көз кырын салыш керек. Көздүн кырын салбайбыз. Көздү толугу менен бурабыз ошол жакка. Кудай кааласа,
Неге? Себеп мұны ол бүт барды қалтырап титреп аткандар эмнеден титирешет билесиздерби? Мадумаров келип калса, ошол сүлүктүгө окшогон, таш көмүргө окшогон шахталардын баарын бир четинен кемирип отургандар. Кечекиндей жыйындар болсо, ар бириңиздер бири-бирден кирип салам берип чыкпастан, элдин байлыгын элге, мамлекетке кайтарып алып коет деп коркушат ошолор. Биз сүлүктүнүн көмүрү бул 5-6 кишинин байлыгы эмес. Бул Кыргыз мамлекетинин байлыгы. Кыргызстандын элинин байлыгы. Кайсыл жерден кандай кен чыкпасын, көмүр чыгабы, темир чыгабы, мунай чыгабы, газ чыгабы, ал мамлекетке таандык, ал элге таандык болот Кудай кааласа. Мына ушундай иштерди аткарыш үчүн күрөшүп атабыз биз. Бизге каршы күчтөр аябай күчтүү. Себеп алар тыйым менен иштешет. Соңку кездерде билип атасыздар, şu телефонду ачсаңар эле эмне болгон? Кыйкырык, өкүрүк, бакырык. Ошол телефон башкарып калды бизди. Фейк деп чыгышты. Азыр биздин энелерибиз дагы түшүнүп алды ошону. Фейк деп коюшат. Биз аябаганда каттуу тартип орнотобуз. Мамлекет өз байлыгына, өз элине өзү ээ боло турган өлкөнү курушубуз керек буюрса. Урматтуу Даган Садыр Жапаров кустурам эле кустурам деп элдин көпчүлүктүн өзүнө буруп алды. Бурулуп кеттиңерби? Эгер сиз президент болсоңуз, кандай кустурасыз? Элге ушуну айтып, жакшы түшүндүрүп койсоңуз, Кулунду айыл өкмөтүнөн Кошалиев Жаныбек дейт. Азыр ошо Кулунду да сүйлөп келатам. Жаныбек мырза ушул бир нерсе айтса эле ошол жака ооп бурулганды токтотушубуз керек да. Ошону акылды иштетишибиз керек. Жакшы сөз айтып коюп, жакшы сөз айткандардын баарына бурулуп жүрүп отурганыбыз ушул. Акылыбыз менен иштетишибиз керек. Мен кошо чыккан талапкерлердин бирөөсүнө жаман сөз айткым келбейт. Бирок бир сөздү адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек. 18 талапкерибиз го биз. Эмнеге 17 талапкер илбейт дагы, ошо киши илип атат? Неге? Неге ошондой болуп атат? Ал кишинин шайлоо, каржылоо фондусун караңыз. Канча миллион болуп кеткен? Биздикин караңыз. Мен акыр өмүр бою эркиндикте жүрүп, ошол акчанын 100дөн бирин дагы топтой албаптырмын го. Каяктан топтойт? Ошол кустура тургандардан топтолот. Куса тургандар топтойт. Эртең ошол сүрөттөрдү илгенден кийин куса турган кишилер куспай калат. Ушундай. Бир нерсе болсо айтат. Исфараны көтөрүп берди эле го. Сүлүктүнү 75% кылып берди эле го деген сөздөр болот. Биздин Ысык-Көл областындагы биздин жигиттерибиз эл менен жолугушуу уюштурганга, же болбосо штабтарды ачып иш баштаганга келгендеги азаматтар айтышты, эгерде ким ошол бир жигиттен башкасына иштей турган болсо, үйүңөрдү өрттөйбүз деп коркутуп атат деген сөздү айтышты мага. Анан бир азамат чыгып алып айттыр, Мадумаров элди бөлүп атат. Айланайын, Аллахтан коркпойсуң бе сен? Ким бөлөт? Кайдагы бөлүнүү? Мисалы, Мадумаров Өзгөн районунан болсо, бүтүндөй Ош областын Өзгөн районунун Мадумаровка каршы иштеп аткан штабтын жетекчилеринин баары менин инилерим. Ким бөлүп атат? Кантип бөлүп атат? Тескерисинче Мадумаровдун штабын башкарып аткан азамат Ишенбай Кадырбеков деген. Аны билесиздер өзүңүздөр. Нарын районунан, Нарын областынан болот. Анын орун басары Исхак Масалиев Өзгөндөн эмес, Баткенден болот. Ким бөлүштүрүп атат жерди? Ар бири пейилинен тапсын. Ниетине жараша болсун. Биз эч качан элди бөлгөн эмеспиз.
Biz Kırgızstandın daim kayırılganda men aytам, касиеттүү Kırgızstandın eli деп kayırılam. Биздин өлкөдө 80'den aşık улуттар жашайт. Ар бири кыргыз жараны. Ар биринин чөнтөгүндө кыргыз паспорту бар. Биз айттык өткөндө, дагы бир жолу кайталайм. Улут бөлгөндө Аллах жакшы көрбөйт. Аллахтан корккон инсан эч качан улутту, жерди, элди, сууну бөлбөйт. Мына ушундай. Шайлоо акчага байланган, ошону карапайым билимдүү жигиттер барышына жол ачып бериш керек дейт. Жолду ким ачат? Мына жерде отурган мына ушул калың эл сиздер ачасыздар. Кантип ачасыздар? Акчасына эмес, акылына карап добуш берсеңиздер, ошолордун багы ачылат. Бирок биз антип бербейбиз да. Биз биринчи сурайбыз, эмне берет экен? Канчадан болот экен? Мына жерде жаштар отурушат. Бизге футбол тебе турган жер куруп береби экен? Биз ошондо добуш беребиз. Айланайын, сенин футбол тебе турган талаң аман калып, өлкөң, мамлекетиң жок болуп аткандан кийин сага ошол футбол талаанын кереги барбы? Бүт эле барсаң айтат. Бизге спорт зал куруп бересизби? Жок. Өлкөң жоголуп атат. Элиң, жериң кетип баратат. Сен футбол ойной турган заман эмес азыр. Аксакалдарга келсең айтат. Кайсы уруудансың? Кандай айырмасы бар? Не айырмасы бар уруунун? Кайсы жерденсиң? Кандай айырмасы бар? Акыр биз ойлоп көрбөйлүбү? Ким болсо ошол болсун, мамлекетти көтөрүп, элдин бүтүндөй түйшүктөрүн чечип, Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга, Россияга окшогон күчтүү өлкөгө айландырса, ким болсо кандай айырмасы бар, садагам? Мага өткөндө бир аксакалдардан бирөөсү айтты эле, өткөн шайлоолордо. Телегейиң теп-тегиз, сүйлөсөң сөзүң бар, айтсаң акылың бар, иштесең тажрыйбаң бар, илим билимиң жетиштүү, бой десе боюң, ой десе оюң бар. Бардык жактан төп келдиң, аттың бир кемчилигиң бар да дейт. Ал кандай кемчилик? Мен ойлодум ал кезде жаш элем. Жашсын, бетке чабасын, курчсун дегенди айтып атат окшойт деп ойлоп турмун. Эми бул мүнөз бара-бара жашарган сайын калып калат десем, жок дейт. Оштук болуп атпайсыңбы дейт. Мына. Эмне айырмасы бар? Айткылачы, айланайындар. Мына биздин Исхак Разаковду, кыргыздын баласын тажиктер өз баласындай кылып чоңойтпады беле? Өз баласындай кылып бакпадыбы? Өз баласынан артык кылып илим билимге үйрөтпөдүбү? Кайсы жерде өткөн балалык кези? Хожентте өткөн. Студенттик мезгили ошондой болуп жетилгендиги кайда өттү? Өзбекстанда өттү. 27 жашында Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик пландоо кызматынын жетекчиси болбоду беле? 33 жашында, 31 жашында Өзбекстан Республикасынын эл агартуу министри болбоду беле? Билим берүү министри. 33 жашында Өзбекстандын борбордук комитетинин катчысы болбоду беле ушу жигит? 35 жашында бизге жетекчи болуп келбеди беле? Кандай айырмасы бар? Аны бирөө лейлектиксин деп айтпады эле ошо мезгилде. Хаджент аны кабыл албай койгон эмес го. Же Ташкент сен Кыргызстандан экенсиң деп аны иштетпей койгон эмес го, айланайындар. Бизге не болду бүгүн? Сен бул областтансың, сен бул райондонсуң, сен арыктын нар жагынан экенсиң, мен арыктын бер жагынан экенмин. Не болдук бизге? Мадумаров президенттикке баратат. Ушуга окшогон чирик ойлордон тазалаш үчүн өлкөнү. Жетишет. Токтотолу. Мына өзүбүздөн чыксын деген саясат кесепет эмнеге алып келди? Кече Каракулжага барганда айттым мен. Каракулжанын бир да добушу сыртка кетпейт деп атпадыңар беле 40 күн башта? Кана, не болду? Же добушуң жок, же колунуң жок, же бийлигиң жок, не болдуң бүгүн? Ошондуктан касиеттүү элим, пейилибизди түздөйлү, ниетибизди оңдойлу, келечекке түз көз караш менен карайлы.
Баякындай майда ой жүгүрткөндөрдөн арылалы. Bizde bir gana mekan var. Bol kasiyetli Kırgız jirgesi. Bizde bir el var. Bol kasiyetli Kırgızstandın eli. Biz oşonday dep жүрөк сокуккан, oşonday tilek menen жашаган er azamatты көтөрмөйүнчө оңолушубуз кыйын. Жергиликтүү кеңешке шайлоого кандай карайсыз? Сиздей карайм. Жергиликтүү кеңешке шайлоо болушу керек. Жергиликтүү маселелерди ошол кеңештин депутаттары чечиш керек. Бирок сиздерден суранарым, кайрыларым бирөө, жергиликтүү кеңешке сабаттуу жигиттерди, кыздарды тандаңыздар. Сабаттуу агайларыбыз бар, эжекелерибиз бар, мугалимдер бар, керемет. Дарыгерлерибиз бар, юристтерибиз бар, милисияларыбыз бар, мыкты азаматтарыбыз бар. Неге ошолорду тандабайбыз айланайындар? Карасаң эле жанагы дүңкүйгөн бирөөлөрдү тандайсыңар. Неге? Күрөшкө саласыңарбы? Же жаңы жылда согун кылып аласыңар баларды? Бир акыл калчап көрбөйлүбү? Ошолордун колуна бир калем берип көрбөйлүбү? Жазчы өмүр баяныңды деп жаздырып көрбөйлүбү? Ушундан улам, мен ушул талапкерлерге кайрылып атам. Момундай суукта тизебизди калтыратып, ата-энелерибизди отургузбастан, ысык үйдө ысык чайын ичип, пешенеси терде отуруп, тандаган шартты түзбөйлүбү? Аны үчүн КТРдан Кудайдын куттуу күнү талапкербиз дегендер чыкпайлыбы? Ошол жерден сүйлөбөйлүбү? Сиздердин сурооңуздарга жоопту ошол жерден бербейлиби? Ошондо силер тандайт элеңер го таразага салып алып. Кимдин акылы кандай экенине акыл жүгүртүп көрөт элеңиздер көзүңүздөр. Эмне тоскоолдук кылат буга? 300 миллион калкы бар Америкада деле телетаймаш болуп атпайбы? Тынымсыз. А бизде 2 күн коюп коюптур. 2 күн жетишет экен. Неге ошондой кылат, билесиздерби? Ал кезде акыл иштейт. Теледен чыгыш үчүн акыл керек, тажрыйба керек. Бир коюлган суроого жоопту бериш керек. Андан чыкпай келип, утуп алуунун жолу бар. Ал кайсы жол? Акча жолу. Мен Колундунун тургундарына, ар жактан келген, арка айылынан келген тургундарга таазим этип, баш ийип, рахмат айттым. Эмнеге? Кече ушул жакка ташып, бусиктер менен ташыган экен, чыкпай коюшуптур. Бусик менен иштегендерге акча берип, мен ушул элди ташып бер десе дагы ташып бербей коюптур. Демек, биздин келечектен үмүтүбүз аябай чоң экендигинин белгиси ушул. Башта акча берсе кете берет элек. Атаңды түрмөгө жеткирип бер десе дагы акча берсе жеткирип кое берет элек. Азыр элибиздин аң сезими көтөрүлүп калыптыр. Бусиктер барбай коюптур, иштебей коюптур, таксисттер ташыбай коюптур. Тажикстандан алып келип ошолорду таштык дейт, мына милициялар турат, билсе керек. Туурабы? Офицерлер, ошондой болдубу? Болду да мына. Бу биздин кыргыз милициялардын бир керемет жери бар. Мадумаров келгенде аксакалдар ушул жерден жакшы бата берип атса дагы булардын колу чөнтөктөн чыкпайт. Кокустан бирөө жарым көрүп калбасын деп. Анан суроо берсең дагы жанагы доскада турган балдардай болуп, эле жерди карап тура берет момундай кылып. Жигиттер, эркин болгула. Жүрөктү эркин таштагыла. Силер каалагандай жашаганды үйрөнгүлөр. Кече эле биримдик келетат десе ушундай кылып тизилип турат элеңер. Ал жок, кетти, бүттү, тамам. Эми башка келетат десе булар биздин өлкөнүн сакчылары. Булар дагы биздин өзүбүздүн ер азаматтар. Бир гана нерсе жалтак кылып койдук биз милицияларды. Башта биз кичинекей кезибизде милиция келетат десе титирейт элек. Себеп мамлекеттин өкүлү келетат, мыйзамдын өкүлү келетат деп ушуларды сыйлайт элек. Биз милициянын колуна өй милицияга айтам десең эле бүттү жүрөгүң ошол жерде түшөт эле. Азыр милицияга айтам десең чакыр дейт.
Kim eкен ошол дейт. Неге? Себеп мамлекеттин баркы кетти. Мыйзамдын кадыры кетти. Конституция тебеленди. Азыр бардык нерсени акча чечип калды. Ушул бечаралар десем капа болбойса керек, аргасыз. Ушулар ишке кириш үчүн дагы акча берип кирип атат. Ушулар звание алыш үчүн дагы акча берет. Мыйзамдын кызматкерлери өздөрү акча берип жылдыз алышат. Же бирөөнүн өкүлү баласы болуш керек, же бирөөнүн кудасы болуш керек кызматтан көтөрүлүш үчүн. Канчалык акылдуу жигиттер болсо да кызматтан көтөрүлбөйт. Бирөөгө куда болмоюнча. Жигиттер, мени кечирип койгула. Силердин дагы пешенеңерге ошондой кудалардан жазсын. Силер дагы генерал болгула. Кудай кааласа биз таза бийликти орноткондон кийин куда судасы жок эле жылдыз аласыңар иншалла. Бар болгула. Урматтуу Адахан Жусанбаевич, биз сизди Кыргызстанда өз позициясында бекем турган туруктуу таза саясатчы катары жакшы билебиз. Сизди өтө урматтап шайлап келебиз. Ал жактагы көрүнүштөрдү жакшы билебиз. Реформа жана мыйзам олигархтарды жогорку кеңешке бардырбаш үчүн кандайдыр бир барьер коюлушу керек дейт. Ал барьер өтө жеңил барьер бар. Ал барьер каерге коюлат, билесиңерби? Мынерге коюлуш керек. Мынер тыйылат, коррупция жок болот. Бул жер тыйылбашы, бул жер тыйылмайынча коррупционер жогорку кеңешке бара берет. Муну жерди тыялат. Анан муну жер менен кеңешели. Муну жер менен кеңештик дегенче бүттү. Анда дагы тамам. Ашказанды тыйып, акылды иштетип, депутатты шайласак, ошондо сиз айткан ойго жетебиз, Кудай кааласа. Анын иши аябай оңой. Ага мыйзамдын да өзгөртүштүн кереги жок. Тек гана кызыл кекиртекти тыйып коюшубуз керек. Саламатсызбы дейт Адахан Жусанбаевич. Кудай кааласа президент болуп калсаңыз, сизден сураныч мекенибизге темирдей тартипти орнотуңуз. Орнотобуз иншалла. Биздин максатыбыз ошол. Биз ошол жол менен барабыз, Кудай кааласа. Азыр ишкерлик бизнести туура багытка салып бериңиз дейт. Кадр саясатын туура нукка буруңуз дейт. Сизден сураныч миграцияда мугалимдердин айлык акысын дагы кичине көбөйтүп бериңиз дейт. Себеби жаңы кирген мугалимге айлыктар аз дейт. Эң туура маселелерди коюп атыптырсыз. Биз өкмөт башчысынын орун басары болуп турган кезимде, вице-премьер болгон кезимде мен ушундай бир нерсе киргиздим эле. Жаш мугалимдердин эсинде бар. Жаш мугалимдердин депозити дегенди киргизгенбиз. 1 миллион сом акча каралат. Биз айткан жерге барып иштейсиз. 3 жылда ошол жерден козголбой иштеп берсеңиз, 1 миллион сом сиздики деген депозит ачылган. Ушуну иштетсе болобу? Болот. Биздин байлыгыбыз кум төр эмес. Биздин байлыгыбыз жетим тоо эмес, биздин байлыгыбыз солтон сары эмес, башка эмес. Биздин байлыгыбыз өсүп келаткан балдар. Эгер биз ошолорду сабаттуу кылып өстүрсөк, биз ошолорду ыймандуу кылып тарбияласак, ошондо анан кум төрүң дагы, солтон сарың дагы, жетим тооң дагы бизге иштейт. Эгер биз өсүп келаткан балдарды татыктуу кылып тарбиялай албаган болсок, ал байлыктардын бир тыйын пайдасы тийбей калат бизге. Биз ошол байлыктарды карашыбыз керек. Балдарды, кыздарды мектепти, бала бакчадан башташыбыз керек. Мына ушул иштерге жетебиз иншалла. Ассаламу алейкум Адахан энем, шайлоо үгүт иштери өтө мыйзамсыз, өтө адилетсиз өтүп жатканына жүрөгүм ооруйт. Бирок Кыргызстанда адилеттүү акыйкат жашоо болот деп ишенем. Алга Адахан энем, сизди терең урматтап, сүлүктүүлүктөр дейт. Сүлүктүүлүк мырзалар, айымдар, эжелер, мен дагы ошол сиздерге ишенген үчүн ушул күрөшкө аттанып атам. Мен деле уун чыкпай азыр үйдө жата берсем болот. Мени деле достор болсобу, же өзүмдүн балдарым дагы айтып атат. Дайым кайсы бийлик келсе ошону менен урушуп жүрүп, бизди дагы ишке алдырбайсың, өзүң дагы иштебейсиң. Токтотпойлу ата дегендер болуп атат. Мен айтып атам, балдарым, айланайындарым, менин көзүм жылтырап турганда билбесеңер дагы, мен кеткенден кийин билесиңер. Мына
Миллиондарды чапчыган олигархтардын, коррупционерлердин балдарын мен көрүп атам. Тойго барабы, батага барабы, эл мындай бир кыжырдануу менен, жийиркенүү менен мамиле жасашат. Кудай буйруп өмүрүңөр узун болсун, бир күндөр келет. Кимдин баласысың деп сурап калганда, баланчынын баласымын деп айтсаңар, айланайын кел өттөргө. Атаң жакшы киши эле деген сөздү укканыңарды, ааламдын алтынына алмашкы сезимдериңер пайда болуп калар деген үмүт менен жүрөм. Биз ушул жолду тандап алганбыз, мындан кылдай кыйшайбайбыз, Кудай кааласа. Себеп бул жашоодогу максат ошол. Биз акыреттеги сотко даярданып атабыз. Ошол жерге барганда жүзүбүз жарык болсун деп баратабыз. Ушул жолубузда жараткан бизди эч качан адаштырбасын. Адахан мырза, Лейлек жергесине кош келипсиз, кушбактысың. Азыркы адым ресурска кандай чара колдонсо болот? Баягы эле мен айткан чара. Бууп коюш керек. Мына кече шайлоодо айтып аттыңыздар го. Биздин паспорттарды алып кетип бартат дегенде мен эжелер сиздерге айттым го. Паспортты үйүңүзгө кирип, сандыгыңызды ачып, ошонун ичинен алып чыгып кетип бартабы? Же калашты илип алып, жүгүрүп кирип өзүңүз алып чыгып берип атасызбы? Кандай дейсиз? Өзүңүз алып чыгып берип атасыздар. Эгер паспортуңузду бергиңиз келбесе, күйөөңүз сураса да бербейсиз го. Кантип ошолор алып чык десе эле жүгүрүп алып чыгып атасыңар. Муну жүгүртөт. Ар бир 18 жашка толгон жаранга жер берилишин карап берсеңиз дейт. Мыйзамда бардык нерсе каралган, мыйзамдын аткарылышын каттуу көзөмөлгө алабыз буюрса. Сиздин ишиңизге ийгилик, сизди колдоп келгенбиз, колдой беребиз. Рахмат. Колдогонбуз, колдой беребиз деген сайын кээ бир жерлерде ысытма көтөрүлүп кетип бартат. Не кылыш керек буларды деп сурап атат. Булардын сыры эмнеде деп сурайт. Бул же тыйым бербесе, же чай бербесе, кантип ушинтип анан мени мындай кылып жазышат. Бул дейт сыйкырчы дейт. Ушундай деп жазышат. Ошондо мен сүйүнөм, билесиздерби эмнеге? Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы сыйкырчы дешкен. Мына. Бул дейт сөзгө чечен дейт. Элди буруп алат дейт. А мен сыймыктанам. Неге? Исхак Раззаковдай чечен эч ким болгон эмес. Эч ким ошо кишидей сүйлөп, ошо кишидей ишендире алган эмес. Керек болсо ал киши сүйлөгөндө Москвадагы съездер двореци титиреп турган экен. Биз ал кишиге жеткенге дагы канча бар. Өмүр берсе жетербиз, Кудай кааласа. Мыйзам эле дей бербей, бир-эки жолу мыйзамсыз ишке да барып көрбөйсүзбү дейт. Азыр мыйзамсыз эле конституцияны өзгөртүп салбадыбы дейт. Аллах кечиримдүү, мүмкүн кечирер дейт. Сизди баштан аягына чейин колдоочуңуз Рустам дейт. Рустам мырза, жалаң эле мыйзам дегеним үчүн сиз баштан аягына чейин колдоп келатсаңыз керек. Кийин эле бир жерден кыйшайып кетсем, бүгүн колдобой турган болот деңиз. Убактылуу колдоого ээ болот алар, убактылуу. Анан анча-мынча алдап салдап кирип албайсызбы барган жерге, анан кийин көрсөтпөйсүзбү дейт. Жок, анда лабиз деген болот. Мамлекеттик кызматта иштеймин, бизди кечээ чоңдор сизди чогулушка барбагыла, сиздин чогулушка барбагыла деп айтты. Туугандарың да барбасын деп айтты. Коркутуп жатат. Бирок мен коркпой келдим дейт. Алла разы болсын, мен ушул жерден бир нерсе дейин дедим эле. Туруңузчу ушу баатырды көрүп коеюн дедим эле. Бирок могу жерде турган жигиттер турган үчүн тургузбай эле коеюн. Бирок бардык ичибиздеги, сыртыбыздагы, жүрөгүбүздөгү ар бирибиздин ниетибизди, пейилибизди жараткан билет. Биринчиден жараткан разы болсун. Ошондой эч качан коркпой жашаңыз. Себеп коркуп жашоо бул жашоо эмес. Бул азап. Эркиндикке чыкканды үйрөнөлү. Мадумаров мырза дейт, Жапаров менен мамилеңиз жакшы болчу, эмне эле
Emne kim arаңarga buzukулuk saldı deydi. Naps. Napsi bala деген buzukулuk salады. Men koy inim tokto mындан кийинкиси мыйзамсыз болуп калат десем, токто кой калгандан болбойт дедик андан. Токто дедим. Токто. Конституцияны өзгөртпө, мыйзамды бузба, жогорку кеңешке шайлоолор өтсүн, эл кимди колдосо ошолор келсин, мыйзамдуу конституциялык өкмөт куралсын десем, болбойт деди, а болбосо болгонуңдай боло бер деди. Каркыра менен көк ташты саткан деп сизди шыбап атат. Саткандар сиздин колдоочуңуз дейт. Саткандар деп өзүңүз жакшат коюпсуз. Алар шыбай берсин, алар шыбаган сайын биздин күнөөлөрүбүз жуула берет иншалла. Алар ошого жаралган. Биздин туура эмес жасап койгон иштерибизге күнөө болуп жазылган болсо, ошолорду жууш үчүн жараткан аларды жаратып койгон. Аларга көзүбүз күйбөсүн, тескерисинче өмүрлөрү узун болсун дейбиз. Алар канчалык жала жапса, биздин күнөөлөр ошончолук жуулат. Алардын анча-мынча сооп иштери болгон болсо, бизге өткөрүп берет. Бул жакшы нерсе да. Кандай дейсиздер? Лейлек жергесине кош келипсиз. Баткендеги жол боюнча кенен маалымат берип кетсеңиз, сиз кол коюп берген деп айтат. Ошол кол коюп берген жерден өтүп атасыңарбы? Я. Көк таштан өтүп атасыңарбы? Эч ким токтотпой атабы? Анан эмнеге наразы болуп атасыңар? Жестерди тосуш керек бе ошол жерде? Деп атат го деп эле айтып беребиз бәрибиз. Десе дегендир. Ал жол биздики. Ал көпүрө да биздики. Мына ошону улуу муун билет, жаштар билбей калды. Эки жакка эки чатырды коюп алып, автомат менен Тажикстандын чек-арачылары турчу эле ошол жерде. Туурабы? Өтүп баратканыңыздарда күрүч алып өтөсүзбү, чай алып өтөсүзбү, май алып өтөсүзбү? Биздин кыз келиндерибизди чечиндирип алып текшертетилет. Же унуттукпу ошол күндөрдү? Эсибиздеби? Эсибизде. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы катарында ошол жерден өтүп келатып, жүрөгүм дүрт деген. Неге? Узун автоматтарды илип алып, ошол жерде солдаттар турчу эле. Көк таштын жана суунун аркы бетинде да, берки бетинде да. Туурабы абалар? Турчу эле? Азыр кайда? Азыр жок. Эмне үчүн жок? Мадумаровдун чечими менен жок ошолор. Тескерисинче башка жактан ушундай сөз чыкса да сиздер чыгып айтып койбойсуздарбы азыр телефондон? Небереңер кош телефонуңду десең кошот. Сүйлөп бербейсиздерби? Айланайын, Мадумаровка бекер жерден жала жаппагыла, биз ошол жерде жашайбыз. Азыр ушул Лейлектен чыгып, Сүлүктүдөн чыгып, Бишкекке чейин бир киши токтотпой турган жол болуп калды. Рахмат, атасына рахмат деп койбойсуздарбы адилеттик үчүн? Анан тескерисинче келип, деп атат го деп атса сиз жашап атпайсызбы ошол жерде? Тоба кылдым. Өзүңөр жашап атасыңар, өзүңөр суроо бересиңер кайра. Адакан Кимсанбаевич, президент болуп калсаңыз билим берүү тармагына кандай карайсыз? Жана жооп бердим. Октябрдагы болгон баш аламандыкта ИИМ же ОКМК кызматкерлери кызматтык ордун таштап кеткендиги үчүн кызматтык жоопкерчиликке тартылышы керекпи дейт. Офицерлер кандай дейсиңер? Генералыңар качып кетти. Кашкар. Эркектикпи ушул? Ошонун буйругун аткарып жүргөнбүз да биз офицерлер, туурабы? Илгери өз аскерин таштап кеткен, өз кемесин таштап кеткен капитандарды тирүү калтырчу эмес. Саткын дейчү. Ана офицерлер турат. Кашкардын буйругун аткарып аткан ушулар. Жок азыр. Намыс керек. КМБнын кызматкерлери турса керек, арабыздан анча-мынча кийинип алып отуруп. Мен ушу Исфанага келгенден баштап аркамдан түшөт, айланайын Коросонго чейин барышат. Эч чарчашпайт. Бензини түгөнүп калганда гана калып калат аркамдан. Кана ошол Мадумаровдун аркасынан жүргүлө, ушуну карап текшергиле деген ороз кайда Окунбаев? Жок, таппай атат. Биз турабыз, Кудайга шүгүр. Лейлеке кош келипсиз, билим берүү азыркы абалы дейт. Мени кубандырганы ушул болуп атат.
Ошол суроолордун көпчүлүгү билим берүү жөнүндө башталыптыр. Демек, Кудай кааласа келечегибиз кең. Мектеп деп калыптырбыз. Ар бир инсандын тилегенин Аллах берет дейт. Демек, бизге мектеп деп калсак, билим берүү деп калган болсок, анда биздин келечегибиз кең. Мен аябай кубандырдыңар. Ошол суроолор менен мени байыттыңар. Дайым келгенде эле жол, көпүрө, суу дей берет элеңиздер. Азыр билим деп калыпсыздар. Билим. Кудай кааласа биздин келечегибиз кең. Бизден келечектен Кудай кааласа мыктылардын мыктысы чыгат, Кудай кааласа. Мына эң соңку чыккан акын ким биздин электен? Ким? Мына унутуп да калды. Ким мыкты чыккан Кыргызстанга атактуу болгон акын ким? Курбаналы Сабыров, Азамат Сабыров деди, аты Курбаналы ошо кишинин. Ошонун бери бир мыкты акын чыктыбы? Жок. Эмнеге чыкпай атат? Себеп мектеп начар болуп атат. Тойлор болсун, эч качан жамандыгыбыз болбосун. Жараткан Аллах өзүнөн башка эч кимди эч качан эч кимге муктаж кылбасын. Жакшы тилектер менен бүтүрөлү. Жана ким суранды эле? Келиңиз, ким болгон болсо, мен ошол тилектеримди сиздерге билдирип койгум келет. Эжеке сизби? Келиңиз, бир-эки киши кыскача сөздөр болсо айтыңыздар, анан бата берсеңиздер, Баткенге жол жүрүп кетебиз. Бүгүн Баткенди бүтүрүп, эртең Кудай кааласа Кадамжайда, Кызылкыяда, Ноокатта дегендей жолубуз узун. Исхак Разак Кутай болгон жигит миңнен бир болсо бирөө сиз. Ошон үчүн өмүрүңүз узун болсун. Келсеңиз кош келипсиз. Сизди биз президенттикке татыктуу дейбиз. Татыктуусуз. Бизге башка президенттин кереги жок. Бизге Адыхан Мадымаров президент. Бизге ушу президент жетет. Şöyle olayım da bir şey dedi. Geçirip koyasın. Bizim prezident Adhan Madımarov. Ömrünüz uzun olsun. Gelseniz hoş geldiniz. Biz daim siz menen. Hiç kaçan yolunuzda toskondurdan korkmam. Biz arkanızda biz varız. Xuda halasa inşallah. İnşallah. Biz varız. Varız mı? Varız. Xuda halasa. Biz Adhan Madımarov kimnin prezidenti? Bizdeki. Bizning Kırgızstan'ın prezidenti. Xuda xalasa prezident Adhan Madımarov көрүп турасыңар. Mana neçe yıldan beri biz şaylap kelatamiz. Dağı şaylay bereriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. İmamat ve selamat, ahiret ve haydi, tenisat etsin, Hıdır camcık etsin, vakkar etsin, Hıdır dağıtsın, ortaları olsun, yolları olsun. Allah Teala Adhan Madımarov'un ömrünü uzak kılsın, işlerine ilgili kasıkır ve bereket kılsın. Yotkanda yolu olsun, koca kızcılığı olsun, safarları bekeder, işlerine ilgilikleri olsun. Allah Teala kollap yürüsün ama mana bu çaldarga, kempillerge, muhtaç bendelerge, yani yetimlerge vardı hayrındı, adiletli, yetekli oluşunu kalayım. Ya Celal'ı varsan bırakmadı ya. Assalamu aleyküm. Allah'ın selamı elmatü cemaat. Bugün bana Allah nasip kılıp kutkangan leyle girenu, legile kususumdu leyle girenuzga, kutkangan ismana şarıga, Kırgızistan'da tüptegan, kardan affak, sudan taza, ulu insan ıraza kıptın, kimlik kanı tamgan yerge, ulu ıraza kıptın, yoldagan Adhan Madımarov, hoş geldiniz. Allah Teala
Ulan odakamızda baskan yolumuz bak olsun. Oturgan yeriniz ağıdın 7. kavatta tak olsun. Ulan ömrümüz uzun olsun. İçken suyumuz Aladoğdu'nun akkan suyu olsun. Kırgız eliniz benen birge karmaganınız Kırgızistan'ın kızıl tuğu olsun lahim. Allah Teala Teaşudun yolu da kıyası var. Kıyıp baskan mallardan tuyağı var. Bütün Kırgızistan lideri ulu insan Adakan Madımarık'ın ulu insan Irak'ın atağız bakşakan siyağı var. Ola tavduğu mekendegen Kırgızım var. Kırgızımın içinde prezidentlikler tatıktığım mağan ayıcıldığım Madımarık Adakan'da ulumuz var. Ya Rabbim Allah, kendisi alam kabullüğüne bir kelet. Allah Teala rızkını mal veret. Adakanday ağış desem turmuşta, yerimizge kutu rızkı sevilet. Kur'an-ı Kerim Muhammed'den bir melek, yeki düğüne sırın sana bildiret. Bütün Kırgızistan mizamına baş işek, 5 dam barımızga cediret. Ya Rabbim Allah, Adakanımızda Allah'ın başkan yolumuz bakmasın, başımızda vakit kuşu konsun. İşinizde daim ilgilik olsun. Kırgızistan'ı güldava seversin. Kırgız yeri yurtuğuz esen olsun. Kırgız elinin dastarkandan onu bütün olsun. Yerimizde en başkası diyansok olsun. İşinizde ağzı saparınız bir hata olsun. Yurtkanda yolunuz olsun, yoldaşınız Kıdır olsun. Allah Teala muradınızı asıl kılsın, dileğinizi kavul kılsın. Lem Kırgız elimiz esen olsun. Amin. Hurmatlı oğleyle kımbatlı oğleyle narcağı bağıldan, bercağı özgörüştün. Sülüklüden beri çoğulup gelgen kadamınızlarga razı bolunuzlar. Getirgen altınday vaktınızlarga razı bolunuzlar. Her birinizge Adakan Madımarık'tay ulu insanın yüzün görgözgön, önün uğuzgan Allah'a min razılıklar bolsun. Her birinizin balavız, oğlumuz, kızımız, gelinimiz, nevrelerimiz, uşul Adakan Madımarık'ın baskan izine jüre durgan kılsın Allah'ım.